Нурлан Абдрахманов Нуукен районунун тургуну. Ал бир топ жылдардан бери куруусунда күнөөскана салып, аны иштетип келет. Кирешелүү тармак экендигин байкаган дыйкан учурда 6 күнөөсканага көбөйттү. Ыңгайлуу тараптарын изилдеп, ак мээнеттин артында өзгөчөлүктөрдү дагы киргизе баштаган. Бул жагы теплица быйыл ошо термоз кылып 3 кабат кылдык. 3 кабат кыйра жылуулукту кармайт экен. Анан бияк ушу мал кармайбыз. Малдын деми менен деле минус болбойт экен. 5-6 мал кармасак. Ошо биягын малга неме кылып, акырды бул жагына кылып, мал өтпөй турган кылып. Анан бул жагын ушу гидропоника берип, ушу малдарды ошо менен алып чыктык кыштан. Ошо жакшы немеден өткөздүк, эксперимент кылып болот экен. Арзу деген сорттогу бадыраң эккен. Учурда алардын алды гүлдөп баштаган. Өз убагында муруттарын кесип, жакшы каралса эле түшүмдү мыкты берет. Бул күн ысык болсо 40 күндө эле пышып калат. 40 күндө эле пышат. Азыр жакшылык ысык эле кармап атабыз. Мына азыр көрүп тургандардай гүлдөп бардыгы тегиз баштады. Ушу бир 10 күнгө жетпей пышып калат, Кудай кааласа. Ушу паснактарын алып, моллорун алып эле турса, ороп турса күндүгө. Анан мумдулугун карап, анан биз көбүнчө биогумузга көбүрөөк неме жасап калдык. Биогумузда жакшы неме көп экен. Ар бирин эгип атканда түгүнө бир чоң пылядан биогумуз салып анан эгебиз. Ага чейин жерге бир сыйра көң салып айдайбыз. Ошондой эле бул жылы кулпунайдын жаңы сортун алдырган. Жалпы 2 күнөөсканага 2000 түп кулпунай дегип, аны кароо менен алек болууда. Бул Альбион деген сорт, Италиядан келген, Фриго деген көчөттөр экен, Бишкектен алдырдык. Эгилгенине 1 жума болуп калды. Ошо заказ кылып, 2 ай мурда эле заказ кылып, немесин бердик эле. Шу доставкасы менен салып берип эгип алдык, Кудайга шүгүр. Бул күнөөсканалардагы азыр экинчи түшүмгө көрүлгөн камылгалар. Буга чейин дыйкан капуста эгип түшүмүн алган. Белгилей кетсек, айыл жарбасын каржылоо долбоору аркылуу аз пайыздуу насыя алуу менен ушундай кеңейтилген күнөөсканалардын санын көбөйтүп, ишкердигин алдыга жылдырып келүүдө. Бул күнөөсканалар тамчылатып сугаруу системасы менен сугарылат. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Нуукен району.